Amerika Koşma Ştatlarının egemenlilik kun bayramında biz Kirgiz Respublikasındaki dostlarımızga bizden jalpi maksatlarımız tinçlik turuktuluk cana örgündü üçün birge işteşkenine rahmat aytabız. Бул жылы биздин өнөктөштүгүбүз кыргызстандыктардын жашоосун алдыдагы долбоорлор аркылуу жакшыртты. АКШнын Айыл чарба министрлигинин колдоосу менен ишке ашырылган өлкөнүн булуң бурчтарын камтып, миңдеген мектеп окуучуларын тамак-аш менен камсыз кылуу АКШ долбоору. АКШнын эл аралык кызматташтык агенттиги 17 бейтапкана менен ооруканага эне жана балага мээримдүү кароо эл аралык даражасына жетүүсүн камсыздап иш алып барды. Биздин билим берүү долбоорлорубуз башталгыч мектептердин 100%-на жана 18 миңден ашуун мугалимге тез окуу ыкмалары жана тренингтерди уюштуруп берген. Биз ошондой эле мамлекеттик мектептер менен китепканаларга 400 миңден ашуун кыргыз тилиндеги китептерди таратып бергенбиз. Жүздөгөн жергиликтүү ишканалар жана миңдеген жумушчулар АКШ менен биргеликте иш алып баруудан пайда көрүп, чет өлкөлүк базарларга жетип, сатууларын жогорулаткан. Мисалы, АКШнын эл аралык кызматташтык агенттигинин аймактардагы 10 миңдеген дыйкандар жана жергиликтүү ишканалар менен болгон кызматташтыгы алардын сатуулардын көлөмүн $15 миллион ашырган. Тынчтык корпусунун ыктыярчылары өнөктөш мугалимдер менен биргеликте Кыргыз Республикасынын булуң бурчтарында англис тилин окутууну өркүндөтүү жана кыргызстандык окуучулардын профессионалдык өнүгүүсү үчүн иш алып барууда. Америка Кошмо Штаттары ошондой эле жергиликтүү компаниялар менен бир жеңден кол чыгарып иштеп, алыскы мамлекеттерден бул кооз өлкөнү көрүү үчүн келген туристтердин агымын көбөйтүп, компаниялардын сатууларын $3 миллион чейин жогорулаткан. Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү окуялуу туризмдин жаңы багыты. Birge biz ekonomikanın ösüşünü türkü berip bilim berünü jakşirtip bölürdüğün den solugun cana kupsuzduğun bekemdedik. Amerikanın maksatı Cünököy. Bu Kirgiz Respublikasının жетишкендиктери. Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялагандай, 2018 жыл Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү жылы. АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер баштаган Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги бул демилгени кубаттайт. 2015 жылы кызматка дайындалаары менен Мельцер мырза Кыргыз Республикасынын бардык 7 дубанын, элдин бай маданиятын, тарыхын жана салттарын таанып билип чыгуу үчүн кыдырып келген. Ал өлкөдөгү АКШ каржылаган долбоорлордо, анын ичинде Бишкек, Жалал Абад, Кант, Каракол, Ош, Нарын, Талас жана эми Баткенде орун алган Америка борборлорундагы акысыз англис тили сабактары менен клубтарына сапар алган. Өткөн жыл ичинде маданият өкүлдөрү биздин маданий окшоштуктарыбызды баса белгилеген көңүл ачуу жана спорт салттары менен бөлүшүү үчүн аймактарды кыдырып чыккан. Кыргыз-америкалык эки тараптуу мамилелер ишенимге, урматтоого жана бири-бирин түшүнүүгө негизделет. Биздин өлкө ичиндеги эл менен түз байланыштарыбыз эки тараптуу мамилелерибиздин өтө маанилүү негизин түзөт. Биз буга ыраазыбыз жана аны экономикалык өнүктүрүү жана билим берүү долбоорлору аркылуу өркүндөтүүгө кубанычтабыз. Жашын кыргыздын тыйган маназ эмеспи, чачылып кеткен кыргыздын аргай жерден чогултуп ата жыйган эле маназ эмеспи. Айкөлүң манап кет салды, өзүң көргөн чоррого келтирип кеп бек салды. Араңда болсо ынтымак, кусаңда качпайт ырыспак. Өзүң көргөн кырк чоро аты жок келиген чоррого аркарай жез билек ат мыктыс мингизген тону жок келиген чоррого кошпадан таргай көз
geleme boto gengürüme tomıktız giygizgen tuygunun manna kavullan özün görgen çoranı anan tuğra birele jolgo girgizgen 3 yıl ötüp ana men Kirgiz Respublikası'ndan kayıtkanga tayardanip jatkanda Kirgiz eline jati dostu bir tugan kilgan cilu mamilesi üçün çok rahmat aytabız. Çok rahmat. John Rahmat.